фараондун 3 качествосы, сыфаты жагат дейт. Биринчиси, он очень справедливый, он очень щедрый, он очень опрятный дейт. Бизди 30 жылдан бери, достор, месерге сноуден болбой эле коеюн. 30 жылдан бери бизди атка минерлер итке мингизип, азыр ит да минбей, мына Екатеринбургда дагы толтура жерлерде, Оренбургда, Красноярскийде, Европанын анча жеринде такыр келе албай калды, талаада калды. Бактын астында түнөп атышат, көрүп атасыңарбы Фейсбуктан. Ушунун баары бул эмне деген сөз? Бул сөз бул элдин, кыргыз элдин атасы жок деген сөз. Энеси жок деген сөз. Бул кыргыз жетим деген сөз. Бизди саясатчылар баары, ушуну достор эме кылып койгулачы, эмне койчу эле? Эме кылып койгулачы, совместный просмотр кылып койгулачы. Мына бизди 30 жылдан бери, 30 жылдан бери кыргызды мурдуна бок сүйкөгөн эмес. Дооронбай Садырбаев бизге жөн эле айтып койгон, мурдуңарга эле бок сүйкөгөн деп, бетибизге бүт баарын бокту төгүп, мусордун баарын мондай төгүп салган. Ушуну көзүңөрдү ачып коеюн. Азыр 3 эле олигархты айтканда баарыбыздын эле мындай титиреп атабыз. Элечи резонанс болуп атат. Бул саясатчылар эмнеге келишти? Эмнеге ушунча бизди кууратышты бул саясатчылар? Бул саясатчылар разделяй и властвуй болду. Разделяй и властвуй. Разделяй. Бөл, анан башкар дейт. Мындай болбош керек. Объединяй и направляй болуш керек эле да. Бизди кыргыздарды, кичинекей 6 миллион кыргызды санап берейин. Канчага бөлдү? Манасчыга бөлдү, исламчыга бөлдү, Балконскийге бөлдү, Мыркка бөлдү, партияга бөлдү, областка бөлдү, нацияга бөлдү, урук, тукум, жердешчилик. Анан мисалы мен тоңдон болсом, Баканбаев менен Киров менен эле күнчө согуша берет эле да. Бул эмне деген неме? Или бугу менен эле Сарбагыш согуша берчү. Талашканы чүкө эле болчу, чүкө ойноп атып, эки эл уруша кетип, 100 000 киши өлгөн. Пржевальскийдин эмесинде бар, бунун баары, запискаларында бар, 100 000 киши өлүптүр дейт. Кыргызды эле уруп келген, кыргызды уруп, бүт баатырлар кыргыз бири-бирин согуп баатыр болгон. Ушул качан Манас, Ислам, Балконский, Мырк, партия, область, нацияны бөлүнбөй, азыр баарыбыз бир кыргыз болуп туралычы. Биз деген улуу элбиз да. Улуу эл болгонбуз. Мисалы, Великобритания, улуу империя. Мисалы, улуу Британияда буктуңар беле? Улуу Британия деп. Эмнеге улуу? Анткени улуу. Биз дагы великий, кыргызский каганат болгон экенбиз. Ушул 1800 канчанчы жылкы картасында тетигил. Омай, качанкы 1800ден кайсы жылкы бир картасында немистердин, германдардын великий кыргызский каганат деген бар экен. Бүт Сибирди кармаган экенбиз. Чоң казактын идеологиясы аркылуу бүт баарын. Онда кыргыздар бүт энесейди кармаганбыз. Азыр эмне? Бир жерди кармап атабызбы? Мына бүгүн достор, алхамдулилlah. Бүгүн достор 7-чи каналда Аскат Осмонов деген блогер, мен иним болот, жакшы иним болот. Өзүм бүт сантехникасын, 3 сауна, 1-2 гостиницасын мен койгом дейт. Мага айтып берген, мен койгом. Бүт сантехникасын. Бүт барын көргөз берип атат. Мына дейт. Эмне деген гана Жумалиевдин эмне деген гана эмелери жок, мына азыр жазып атат. Бүт бары чыгып айтып атышат, ужечи айтып атышат. Достор, силер мени түртпөгүлө, сыймык тигини айт, ана муну айт деп, бүт барыңар силерди айткыла, достор. Силер мага деген сын такканды эмне кыласыңар? Суунун шарылда түчет экен, ана
эми мен кухняда отуруп сүйлөп атам да, аны тыгып коет экен мынтип. Ну зачем это все? Ойлосоңор? Ну зачем это все? Мен кухняда эле кухонный базар это все. Давайте без амбиций, без ничего. Мен деле өзүмдү карайынчы, могу амбиция болуп. Достор, мына мен силерге айтып коеюн. Мен мамам менен өзүңөр жазып койгулачы. Мен мамам күндө 5 жолу ыйлап чалат. Телефон албай калдым, акыркы 2 күн болду албай атам телефон. Ыйлап, анан мамам эркеге чалып атат. А эрке дейт, сен аялысыңбы же, кимсиң дейт. Успокой сымыкка дейт. Успокой сымыкка, что он делает? Дейт, мамамчы. Мамам, мына мамам жөнүндө эле айтып коеюнчу, достор. Ыйлап атат, күндө ыйлап атат. Менин келинчегимди урушуп атат. Сен кандай келинсиң дейт, айтпайсың дейт. Ал айтып атат, мен укмак беле депчи. Ошол себептен достор, мына могу баары эле мындай агрессивный кеттик, могу агрессияңарды токтотолук. Мен бая күнү айткам, мисалы 10 000 киши менен да барып коебуз, мисалы тигинтип коебуз, мынтип коебуз деп айтып жүрөм. Бирок вперед деген жокмун. Достор, момну бүт барын азыр биздин кыргыз элинин 3 душманы бар. Биринчи Амангелди Муралиев, экинчи Жумалиев, үчүнчү Сарпашев. Достор, мына силерге бетиңерге эле айтайын, баарыңарга эле Сарпашев көрүп турса, Сарпашевдин эле бетине эле айтайын. Бир жолу мындай бир эме болду. 2016-жылы октябрь айы болчу. 2016-жылы октябрь ушундай ай болчу. Цирктин артында bir Uzbekski эме бар. Эмне Бухара деген кафеге кирсем, бир досу менен обед кылып отурсам, Сарпашев бир 2 досу менен кирип келди. Тайырбек Сарпашев өзү 2 адам менен кирип келди. Сарпашев 2 адам менен кирип келди. Анан отурган жерде менин жаныма отуруп калды. Эмдиги стол элем да, кошуна стол кафеде. Отурганда, мында отуруп мен жаман көз менен карап турсам, мени карайт мынтип. Анан достордун көзүнчө айттым. Тайраба дедим. Качанкыга чейин тайрандайсың дедим. Өзүнүн бетине айттым. Силер эмне элди бир жинди ойлоп атасыңарбы дедим. Ушунча могу карагылачы, могу саат эле бир 20-30 миң доллар окшойт айланайын дедим. Саатыңарды кара дедим. Могу кийген бүт көйнөгү, туфлиси, бүт Бриони деген бар да, бүт президенттер кийген костюм Бриони 50 миң долларга чейин, 100 миң долларга чейин турат үстү. Эң эле арзан Бриони 5 миң доллар турат. Ош жерден тайыр дедим. Ушу качанга чейин тайрандайсыңар, Силер эмне ушинтип жүрүп өтүп кетем деп атасыңарбы? Же Кудайдын кулагынан түштүңөр беле, мурдунан түштүңөр беле? Эмне силер ушунча Кыргызстанды сызга отуруздуңар дедим, Бир күн келет дедим. Азыр на коне сен Атамбаев менен жүрөсүң, на коне. Бир күн келет, мы с тебя спросим дедим. Мы с тебя спросим, тайыр дедим. Бир күн келет, бир жериңди кыстырабыз дедим. Десем, ичип аткан тамагын таштап эле, келсең бияка, келсең бияка дейт мага. Тур дедим ары. Эмне мага? Десем эле, кайра өчүп калды. Сыймык дейт. Атың ким дейт? Сыймык десем, сыймык. Келчи мында сүйлөшөлчү, сен сразу эле наяз бересиң го дейт. Айттым, наяз бербегенде ким анан берем да дедим. Достор, мен канча депутат менен, канча эме менен ресторандан уша кетип жүрөм, ушул элдин таламын талашып, мага мамам айтат, сыймык дейт, сен дейт, бир жериңди кысып, сен хорошо же живешь дейт, ладно, үйүң жок экен дейт, квартира турат экенсиң. Бар кетчи дейт, бар Шарман шейхиңе кетесиңби, каяка кетесиң, иди дейт, бар. Бир кетип калчы, эс алып кетип калчы, сыймык дейт. Сени өлтүрүп коюшат дейт, мамам. Ыйлап атат простачы. Мамамы успокойте, мамама бир эмне кылышты да билбей калдым. Анан кеп анда эмес, достор, мамамды айттым, түшүндүрдүм. Азыр биз до конца турабыз. Могу Жумалиев мага бир 2-3 кишисин жиберди. Серьезный кишилер келди. Бирөөсү ушу кухняга келип, жакшы эле тааныш, эмне келем дейт. Келсем айтат.
сыймык дейт, мага полный дословно айттырып иди дейт. Сен самый главный Муралиевке Жумалиевке тийишпей эле койчу дейт. Болду дейт. Сени сотко бербейт экен, эчтеке кылбайт экен. Эмне, что ты от него хочешь дейт. Мен айттым, я от него ничего, сам лично от него ничего не хочу дедим. Мына 3200 киши менден көрүп атат, 500 киши Инстаграмдан көрүп атат. Инстаграмдын достор баарым. Жумалиев, мага эч кимди жибербечи, сен эчтекең кереги жок. Бир тыйын акчаң кереги жок. Если хочешь, эмени опубликую жанакы телефонный разговорлор мен жөнүндө эмне деп атканыңарды. Амангелди Муралиев еще тот, это он еще тот негодяй. Анан достор, биз бирибизге жабышпайлык. Мени өтө көп фейктер, бул тукуму менен фейктер да. Бул кыргыздын душмандары, ушу кичинекей болбос акча алып алып, меле өпкөн үзүп атышат, Биз үзүлбөйт достор, биздики деген элбиз. Биз элбиз достор. Биз качан бирге турабыз. Мен эч кимдин проектisi эмесмин. Без амбиций айтайын достор. Мен өзүмдүн башым өзүмдө. Өзүмдүн жүрөгүм өзүмдө достор. Эң көп суроо биз ачка калдык деген суроо.